Эгерде жөнөтмөлөр айына бир жолдан ашык келсе, жеке колдонуу үчүн каралбайт. Бажы төлөмдөрүн төлөгөн учурда жүргүнчүлөрдүн бажы декларациясын толтуруу зарыл. Мындай товарларды жөнөкөйлөтүлгөн түрдө декларациялоо мүмкүн эмес. Почта жөнөтмөлөрү бажы көзөмөл аймагында 1 ай бою сакталат. Мындай талаптар Евразиялык экономикалык комиссиянын номер 158-чечими менен бекитилген. Бажы контролунун заманбап техникалык каражаттар да колдонулат, мисалы рентген аппараттар. Жарандар почта жөнөтмөлөрүн декларациялоо үчүн зарыл болгон документтерди үйдөн чыкпастан тапшыра ала турган системаны ишке киргизүү пландаштырылууда. Эл аралык почта жөнөтмөлөрүн жана экспресс товарларды өткөрүү эрежелери. Дүйнөдөгү интернет соодасынын ролу жыл сайын жогорулап жаткандыгын белгилей кетүү керек. Биздин жарандар дагы маркетплейстерди активдүү колдонушат жана почта аркылуу жөнөтүлгөн жөнөтмөлөрдүн саны күн сайын өсүүдө. Почта жөнөтмөлөрү жана экспресс товарлар кандай тартипте жеткирилет? Почта жөнөтмөлөрү жана экспресс товарлары Кыргызстанга транспорттук ар кандай түрлөрү менен киргизилет жана Кыргыз почтанын филиалынын аймагындагы бажы контролдун аймагында жайгаштырылат. Кыргызстандын жарандары почта жөнөтмөлөрүн жана экспресс товарларды ташып кирүү жана ташып чыгуу боюнча кандай белгиленген ченемдердин алкагында аракет кыла алышат? 2024-жылдын 1-апрелинен тартып баштап кирүүдө чектөөлөр 1 айдын ичинде бир алуучунун дарегине 200 евро же 31 килограмм түзөт. Ташып чыгууга эч кандай чектөөлөр жок. Белгиленген чектөөлөрдөн ашып кеткен учурда кандай тартип колдонулат? Алымсыз ташып кирүүнүн ченемдеринен ашып кеткен учурунда бажы алымдары төлөө зарылчылыгы келип чыгат. Ашыкча суммадан 15% жана ар бир ашыкча килограммын үчүн 2 евро. Мисалы, эгерде жөнөтмөнүн баасы 300 еврону түзсө, ашыкча 100 евродан 15% төлөнөт. Салмагы 35 килограмм түзсө, анда 4 килограмм ашыкча салмагынан ар бир килограмм үчүн 2 евро төлөнөт. Белгилей кетсек, бул ЯЭПтин бардык өлкөлөрүндө колдонулган бирдиктүү ченемдер. Төлөм жасоо учурунда бажы декларациясын толтуруу талап кылынабы? Ооба, бажы төлөмдөрүн төлөгөн учурда жүргүнчүлөрдүн бажы декларациясын толтуруу зарыл. Жарандар бажы алымдарын кандай ыкмалар менен төлөй алышат? Элдик банктын мобилдик тиркемеси, төлөм терминалдары жана элдик банктын филиалдары аркылуу төлөй алса болот. Почта жөнөтмөлөрүн жана экспресс жүктөрдү алган жарандар эмнелерге көңүл бурушу зарыл? Биринчиден, ташып келинген почта жөнөтмөлөрү жана экспресс жүктөрү жеке колдонуу үчүн товарлар болуп саналабы жана жарандар аларды жөнөкөйлөтүлгөн тартипте декларациялай алабы же жокпу аныктоо зарыл. ЯЭПтин бажы мыйзамдары менен жеке колдонуу үчүн товарлардын катарына кирбей турган товарлардын тизмеси бекитилген. Мисалы, 200 граммдан ашык өлчөмдөгү осетр балыктарынын икралары, 200 данадан ашык өлчөмдөгү тамеки, 50 данадан ашык сигаралар жана сигарилалар, 5 литрден ашык алкоголдук ичимдиктер, медициналык эмеректер, жардыргыч заттар жана башкалар. Толук тизме менен бул шилтемеден таанышууга болот. Мындай товарларды жөнөкөйлөтүлгөн түрдө декларациялоо мүмкүн эмес. Тиешелүү бажы алымдарын төлөө менен товарлардын декларациясын берүү зарыл. Ошондой эле маанилүү нерсе, эгерде жөнөтмөлөр айына бир жолдан ашык келсе, мындай товарлар коммерциялык болуп эсептелет, ошондой эле жеке колдонуу үчүн каралбайт. Почта жөнөтмөлөрү канча убакытка чейин сакталат? Почта жөнөтмөлөрү бажы көзөмөл аймагында 1 ай бою сакталат. Андан кийин белгиленген мөөнөт өткөндөн кийин жөнөтүүчүгө кайтарылып берилет. Эмне себептен айрым маркетплейстер паспорт маалыматтарын сурашат? Мындай талаптар Евразиялык экономикалык комиссиянын номер 158-чечими менен бекитилген. Жөнөтмөлөр жана экспресс жүк эмне себептен бажы органдары тарабынан кармалып калышы мүмкүн? Жөнөтмөлөр алымсыз ченемдерден ашкан учурда же тыюу салуулар, чектөөлөр колдонулган учурда кармалып калышы мүмкүн. Мисалы, ташып кирүү уруксат, документтер, лицензиялар жана белгилүү товарларга сертификат талап кылынган учурларда. Бажы контролун жүргүзүүдө бажы кызматкерлери тарабынан кандай ыкмалар жана каражаттар колдонулат? Бажы контролун жүргүзүүдө кызматкерлер тарабынан төмөнкүлөр колдонулат. ОЗЭКи сурамжылоо, документтерди жана маалыматтарды текшерүү, бажылык текшерүү жана башкалар. Бажы контролунун заманбап техникалык каражаттар да колдонулат, мисалы рентген аппараттар.
почта жөнөтмөлөрү аркылуу кандай товарларды алып өтүүгө тыюу салынат? Биринчи кезекте баңги заттар жана психотроптук каражаттар, жардыргыч заттар, курал жарактар жана башкалар. Толук тизме менен бул шилтемеден таанышсаңыз болот. Кызыктуу фактылар. Учурда бажы кызматы Кыргыз почта менен биргеликте көрсөтүлүүчү кызматтардын сапатын жогорулатуунун үстүндө иш алып барууда. Ошентип, жарандар почта жөнөтмөлөрүн декларациялоо үчүн зарыл болгон документтерди жана маалыматтарды үйдөн чыкпастан тапшыра ала турган системаны ишке киргизүү пландаштырылууда.